Бул Ош шаарындагы Тешик таш базары. Биздин чыгармачылык бүгүн соодагерлердин карантиндик эрежени сактап, коронавирустун жайылышына канчалык деңгээлде алдын алып жатышкандыгын көрүү үчүн базарга келдик. Анда айрым соодагерлерди бет кап, кол капсыз соода кылып жаткандыгын көрүүгө болот. Биз алардан карантиндик эрежени эмне үчүн так сактабай жаткандыгын сурап микрофон сундук. Постоянно тагып жүрөбүз. Кандай эрежени сактап соода кылышты билесиздерби? Силерге эскертип атабы? Ооба, постоянно базарком айтат. Өзүбүз деле телевидение көрөбүз да. Караңгы эмеспиз го, все-таки. Жок, бет кап тагынбы? Азыр сүйлөштүм эле десең, телефондочу. Саламатсызбы? Эрежени сактабай соода кылып атасызбы? Nima qilyapsiz? Erejeni saqtabay, maskаңыз жоқ. Maskam bor, mana hozir tushib ketdi qizim. Жоқ, men sizni bayqadim, taqinmadingiz kelganda. Taqinman qizim. Bet qapsiz o'tirasizmi? Ha? Yo'q, erejeni saqtabay. Men nimadaman? Продавецman, egasi yo'q. O'sha bet qapsiz o'tirasizmi, maskasiz, erejeni saqtabay. Hozir birov telefon qilyapti-da. Kameraga tiyishpangiz, eje. Ja, mana o'pkasi joqni qarasang, bor naraqqa bor. Биз соодагерлер менен маектешип жатканда өзүн базар ээсимин деп тааныштырган булайым биздин иштөөбүзгө тоскоолдук жаратып. Жада калса бул базарга Ош шаарынын мэри да уруксат сурап кирээрин айтып, камераны талкалоого аракет кылды. Мен мэрияга да уруксат бербейм. Менден уруксат алып, анан кел саласың. Бул базардын эгеси менмин. Сизсизби? Мен уруксат берем, киресин. Уруксат бербейинче Карантин бардык адам. Карантин не волнует мага. Майли мындан алсаң, мен тартпады өтүм сени. Өпкөлөнбөй, тартпайбы? Эже, жеке менчик базар болсо дагы сиз барып баш ийишиңиз керек да эми мыйзамга. Баш мен налогума неме кылып аткан жок бар. Эже, мейли. Комендант. Жоқ, ошолор менен байкалса. Чакыр комендант. Анда кан чакырым. Эже коюн. Жок, койбойбу. Эже, Мынандай төзүрүштү булар. эже азыр техникага жооп берип каласыз. Жооп бербеймин, жооп бербейм. Эже, Мына нереңиз Чакыргынын манапты. Жок, чакчак. Комендант чакыргынын. Мен үстүнө заявление берем. Мен баламы коркутуп атасың. Менин баламы коркутуп атасың. Коркутпа, менин баламы коркутпа. Эже, биз коркуткан жокпуз, сиз кыйкырып ыйлаттыңыз. Ызы чууну көрүп калган милиция кызматкерлери келип абалды турукташтырганга аракет кылышты. Бирок базар ээси эч кимге баш ийгиси келбеди. Сен журналист болсоң, өзүңө журналист. Не тартатасың? Не тартатасың? Карасаң тартатат. Эже биз силер макулдашып Мен журналистке уруксат берген эмесмин. Сени азыр эле ал дедим, мына эптечи. Алдарака. Биз тартпай турабыз, биринчиден. Коомдук место, сиз эске алсаңыз. Эмесе журналист мага? Көрөтөм мен журналисттерди. Кимдерге сатылып, канча сомдон акча алып эмне кылып атканыңа? Бардак жок да дагы, туурабы? Бардак жок болсо тарта берсин, эмне кыласыңыз? Маскасы жок бермеле. Мындай ызуучудан көп өтпөй окуядан кабар тапкан Сулаймантол муниципалдык башкармалыктын кызматкерлери келип, базар ээсинин бул аракетине чара көрүлөрүн убадалады. Бүгүнкү болгон факт боюнча биз эми ошол квартальный комитет мына милиционер менен чогуу бир түшүндүрүү иштин алып барып, эжеге эми керек болсо эскертүү берип, аксакал соттарыбыз бар бизде ошол МТУдун составында. Керек болсо ушулар чакырып, ушул боюнча иш алып барабыз эми. Если ушундай бир нарушение, силерге оскорбление кылган болсо, эми бул туура эмес эми, конечно. Ал эми бул Равшан базары. Мында да эрежени сактабаган соодагерлер кезикти. Эмне маскасыз отурасыз же? Hozir botib ketdi, chirib qoldi. Yo'q, qulog'i botib ketdi. Эми сизге канчалаган адамдар соода кылат, эрежени сакташыңыз керек да. Эскертүүлөр болуп атабы? Баш ийбей атасыздарбы? Баш ийбей атасыздарбы эскертүүлөргө? Eshityapmiz. Hozir yetib qoldim, qulog'im botib ketdi. Карантин учурунда базар ээлери соодагерлерге эрежени сактоо боюнча күндө түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү менен эрежеге моюн сунгусу келбегендер четтен чыгып жатыптыр. Ооба, постоянно эле түшүндүрүү иштери жүрөт. Ар бир соодагерде маска, перчатка, антисептик бар. Барында неме мынау правиланы сактап жатышат. Сактабаган соодагерлерге силер тараптан кандай чаралар колдонулат? Бизде бардыгы сактап жатат. Бардыгында бар. Мисалы үчүн азыр деле өтүп карасаңыз болот. Барында бар да.
тынбай келип атат да, проверка тынбай карап атышат. Ошон үчүн бардыгына эскертүүлөр берилип атат. Сактагыла, сактабасаңар иштебегиле деген. Эскерте кетсек, Ош шаарынын мэрі Талайбек Сарыбашев буга чейин да бир канча жолу рейд өткөрүп, карантиндик эрежени так сактоосун талап кылып эскерткен. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, ынтымак.